биринчиден болсо эмнеге мындай жогорку деңгээлде өткөрүп атабыз? Анткени булар азыр түшүнүп атат да, дүйнө аябай өзгөрүп атат. Дүйнө өзгөрүп атат. Кризис көп болуп атат. Санкциялар жүрүп атат. Анан ошондуктан булар дагы айтып атат да, Борбордук Азияда бул азыр ошо дүйнөлүк саясатта, геополитикада эң чоң бир мааниси бар да. Ошондуктан ошо Борбордук Азия болгондон кийин анын ичинде Кыргызстан дагы өзүнүн чоң ролун ойнойт. Анан ошо Кыргыз-Кытай мамилесинде дагы чоң проекттер болуп атпайбы? Бул азыркы темир жол да. Темир жолго мисалы үчүн баары эле макул болуп, биз мындай кубанып кол чапкан жок да. Ошондуктан булар дагы ошо чоң проектти жакшылап даярданып сүйлөшүп, анан келечегин караш керек болот да. Экинчиден болсо азыр санкциялар болгондо экономикага чоң күч келип атат да. Ооба. Анан булар да айтып атат, биз соода партнеру болгондон кийин, саясий партнер болгондон кийин силерге эмне кыйынчылык бар. Буларга да кыйынчылык болуп атат, буларга да санкция кирип атат да. Ошондуктан баягы өз ара сооданы жүргүзөлү, өз ара бири-бирибизге жардам берели. Анан негизинен ошо эки мамлекеттин ортосунда мындай саясий көз караштар түз болсун, ачык сүйлөшөлү. Анан негизинен баягы биз чоң кошуна мамилет болгондон кийин эки мамлекеттин ортосундагы соода саттык менен инвестиция көбөйүш керек деп. Муну биз да коюп атабыз. Кытай тарап аны түшүнүп атат. Ошондуктан биз ошо жогорку визит деңгээлинде биз ушулардын баарын сүйлөшөбүз. Кытай менен соода, экономика жана инвестиция, энергетика, инфраструктура, транспорт жана жогорку технологиялар жаатындагы биргелешкен долбоорлор, санариптештирүү жаатындагы долбоорлор жаңы баскычка чыгат. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен жолугушууда өлкө башчы мындан тышкары жасама интеллект жаатындагы коңшулардын ийгиликтерине кызыгуусун айтты. Недавний выпуск китайскими друзьями программы DeepSeek произвел настоящий фурор на мировом рынке информационных технологий. Очень важно, что ваша страна показывает себя настоящим другом для мирового сообщества, потому что готова делиться самыми передовыми технологиями. Өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты өнүктүрүү чоң мааниге ээ. Кылым долбоору аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана чек арадагы жаңы ачылган өткөрмө пункттар күн тартибиндеги негизги талкуулардын бири болду. За последние несколько лет мы значительно активизировали наше двустороннее сотрудничество. Подтверждением этому являются обоюдные визиты на высшем и высоком уровнях. Запуск начала строительства грандиозного проекта железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, открытие третьего пункта пропуска Бедель, беспрецедентный рост объема взаимной торговли. Успешно запущен ряд совместных проектов, имеющие хорошие перспективы для экономического сотрудничества. Мамлекеттик кеңештин премьери Ли Цзян Кытай, Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүктү жогору бааларын айтып, биргелешкен инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлорду, өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланыштарды өнүктүрүүнү колдоорун билдирди. Ошентип, расмий Пекин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында барын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө биргелешкен билдирүү кабыл алынып, бир катар документтерге кол коюлду.